барган адамдардын фазилетин айтып берейинби? Ажы умурага барган адамдардын. Ажылыкка баргандан кийинчи энеден туулгандай күнөөң жок калат. Ажы умурага баргандар айланайындар. Энеден туулганда Аллах сага сектар шанс берди. Сен эч бир күнөөң жок, нөл. Ойлосоң, ар жагын баткак кылбай эле болду. Бияк кечирилди, болду, жок. Караңыз, дагы бир экинчи нерсеси. Эч качан кедей болбойсуз. Ажылык кылган адам умура кылган эч качан кедей болбойт. Айлан эгерде күйөөңөр менен барып кел, ажы умурга барып келдер, айтып коеюн субханалла. Эч качан ачка калбайсыңар. Аллам бере эле берет субханалла. Мына убада ушундай. Ошон үчүн умурага баргыла. Мынакей ажылык бүтүп калды, умурага баргыла. Акыркы акчаңа топтоп алып деле бара бергиле. Биринин аркасынан бирин кыла бергиле умураны субханалла. Ошон өлүп кетсең андан бетер плюс болот. Өлбөй эле келе бир айтайын деген нерсем субхана мынекет, ушундай нерсе бар экен. Ажы умураны көп кылгыла субхана. Жигиттер мынакей, акча топтодуңбу? Кете бер. Топтодуңбу? Кете бер. Топтодуңбу? Кете бер. Өзүң бар, аялыңды апар, балдарыңды апар, чурулдатып жүрө бер ошол жерде. Улам эле бара бергиле субханалла. Ар кимди укпагыла. Анткенсе мен көбүнчөсү келет да мага устаз жол ачылбай атат, тигиндей болуп атат, мындай болуп атат. Мен ушундай болуп, бар умурага бар дейм да. Умурага бар, ажылыкка бар десем айтат, акча топту барып келе кал. Мына азыр умура эң арзаны Кыргызстанда. 1,5 миң доллар менен барып келсеңер болот. Чогултка баргыла машалла. Шүнтө да эже ана сизге вообще кылыңыз, болду эми. Толугу менен таккай дайым акыр. Сиз наоборот ушундай бир балпая кийинип, машалла, сонун хижаптарды кийип, машалла, ушундай бир сиз чөйрөңүздү карап ойлогонуңуз. 66га чыккан болсоңуз чөйрөңүз бир аз кичине орурак да. Ал чөйрөнү карабаң.